Былтыр 93 жаштагы Үсөй ата пенсиясын чогултуп, айылдын балдарына аянтча салып берген эсиңиздеби? Бул жер дөң болчу. Бул дөңдөн трактор менен түзөтүп, буларды орнотуп, анан кийин балдарды ойной турган жай кылып, акимчиликтен уруксат алып, анан кийин ушуну курадым. Биздин материал чыккандан кийин эл аралык уюм атанын балдар аянтчасына ойноочу жабдыктарды белеке берди. Үсөй Алагөзов быйыл 94-кө чыкты. Азыр аталган айылдын балдары аянтчадан кетпей ойноп жатышат. Сиздер тартып кеткенден кийин эл аралык уюмдан ушул оюнчуктарды алып келип берди. Балдар анда мурдагыдан да жакшы ойноп, аябай көп көңүлдүү болуп калышты. Мунусуна рахмат, ошо балдарга ыраазымын. Жакшы ойноп атасыңарбы? Кете кылган жоксуңарбы? Кете кылгандарды айтып турасыңар, Бала-бакыралар баштагыдан көп ойноп атат. Ошолорго чоң рахмат, иштерине ийгилик болсун, дендери сак болсун, иштеген иштери ийгиликтүү болуп, кайда жүрсө дагы ушинтип эл керегине жарап, баары тең аман болушун. Үсөй ата балдар телефон, смартфондор менен үйдө отурбасын, алардын саламаттыгы үчүн деп бул аянтчаны салганын айтты. Себеби өзү да жаштайынан гимнастика кылып, таң эрте жүгүрүп, азыр 94кө келсе да көл жээкте чуркап гимнастика кылып келет. Мен баштайман момундай вискил тура тигип, буларды жакшы көрчүмүн. Өзүм малчы болсом дагы малда жүрүп, кадимкидей ойноп жүрүп, мектептеги балдар кандай ойносо ошондой ойноп жүрчү элем. Ушул балдарым ошо менин жолумду жолдоп, ойногудай болсун деп, тилек ушул аянтчаны курдум. Рахмат, ошонун баарысын эске алып, жалпы эл журтка, калайыктын баарысына үлгү болсун деп, иш жарыялап жүргөн балдардын баарына рахмат.